Ысык Көл областынын түп районундагы Арал айыл өкмөтү Долон, Кош дөбө, Сары дөбө, Миң булак жана Арал айылдарынан турат. Бул айылдардын жашоочулары турмуш тиричилигин дыйканчылык жана мал чарбачылык менен жүргүзөт. BioKG Органикалык кыймыл федерациясы 2014 жылы аталган айылдарда органикалык аймак түзөө боюнча долбоорун сунуштап, Арал айыл аймагынын жашоочулары тарабынан Арал органикалык аймагы болуп түзүлгөн. Органикалык аймак бул органикалык айыл чарбасынын талаптарына ылайык азыктарды өндүрүү менен элдик маданиятты жана табигатты сактоо жана өнүктүрүү максатында түзүлгөн бирдиктүү аймак болуп эсептелет. BioKG Органикалык кыймыл федерациясы тарабынан фермерлер үчүн органикалык айыл чарбасынын негиздери органикалык жер семирткичтер, үй шартында биогумус жана компост даярдоо, өсүмдүктөрдүн илдеттерине жана зыянкечтерге каршы органикалык ыкмалар темаларында окутуу тренингтерди жана практикалык иш-чаралар өткөрүлгөн. 40 фермерди окуудан өткөздүк. Органиканы кандай жүргүзүш керек, шарттарын, ушулардын баарын үйрөтүп 40 кишини окуттук айыл өкмөт боюнча. Андан сырткары бир теплица салдык, через BioKG аркылуу проект менен. Андан кийин биздин эле айылдан бир жигит капельный тамчылатып сугаруу боюнча проект утуп алды. Жасалма жол менен уйларды уруктандыруу пунктун ачып беришти бизге. Бул биздин айылга бир жакшы стимул болгон. BioKG сугат тармагындагы инновациялык ыкма болгон тамчылатып сугаруу системасынын жабдууларын фермерлерге алып берип, алар атайын окуудан өтүшүп, бул системаларды дөңсөө, суу чыкпаган жерге орнотушуп пайдаланууга киргизишти. Мунун натыйжасында аймакта карагат, малина, барсылдак өсүмдүктөрүн өстүрүү жайылды. Тамчылатып сугаруу менен иштеп баштагандан кийин бизге абдан эле жеңил болуп калды. Суу толтуруп коебуз дагы, краниктерди ачып коебуз. Бардык өсүмдүктөр өзлөрү сугарыла берет. Емкостка толтурулган суу күнгө жылыйт. Кечинде кое беребиз, ал өсүмдүктөргө стресс бербейт. Жылуу суу менен сугарылат, эрте бышышына жардам берет. Органикалык аймактар фермерлерге органикалык статусун аныктаган сертификаттарды ыйгарат. Бул сертификат менен дыйкандар өз азыктарын тастыкталган таза азык катары сатышат. Күнөскананы иштетүүнү үйрөтүү максатында BioKG Органикалык кыймыл федерациясы 2015 жылы Долон айылында 1 сотык жерде толук комплекстиси менен күнөскана курган. Аны иштетүү, өсүмдүктөрдү өстүрүү жол жоболору окутулуп үйрөтүлүп, фермер Шаршенбиев Эмилбек менен күнөскананы иштетүү, жергиликтүү фермерлерди практикалык негизде андан ары үйрөтүү жагы макулдашылган. Дайыма ушул жерден кичинекей бала ага алгандай болосуң да. Ыйлатпашың керек, ысытпашың керек, üşүтпөшүң керек, карап турушуң керек дайыма, кандайсың деп сүйлөшүп турушуң керек. Эки жакка чыга албайсың. Күнөскананы иштетүү жол жоболорун үйрөнгөн айыл тургундары анын пайдалуулугуна кызыгып, Кош дөбө жана Сары дөбө айылдарында жаңы күнөсканаларды куруп иштетип жатышат. BioKG Органикалык кыймыл федерациясы тарабынан органикалык аймактагы ветеринардык адистерге малдын жугуштуу дарт ылаңдарынын алдын алуу жана дарылоо боюнча окутуу курсу өткөрүлдү. Мындан тышкары жасалма жол менен уруктандыруу пунктун ачуу жана ишин уюштуруу үчүн тийиштүү жабдуулар, асыл тукум уйдун 125 доза уруктары жана 30 литр азот берилди. Арал органикалык аймагында органикалык айыл чарбасынын талаптарына ылайык чарба жүргүзүүгө өткөн фермерлердин катары арбып, бир стандарттагы даяр азыктардын көлөмү көбөйдү. Арал органикалык аймагы коомдук бирикмеси уюштурулуп, расмий статуска ээ болду. Бул коомдук бирикме керектөөчүлөр менен келишим түзүп, иштөөгө мүмкүндүк түзүлдү. Арал органикалык аймагы коомдук бирикмесинин келечектеги максаты болуп, таза органикалык азыктарды өндүргөн органикалык аймак катары Кыргызстанга, дүйнөгө таанылуу, аймакта бренд катары таанылган продукцияны өндүрүүнү көбөйтүү максатында фермерлердин адистешкен айыл чарба кооперативин түптөп чыгуу, аймакта эко, этно, агротуризмди өнүктүрүү болуп саналат.
Арал органикалык аймагынын ар бир фермери өзүнүн өндүргөн органикалык азыгы аркылуу өз үй бүлөсүн, туугандарын, жалпы эле керектөөчүлөрдү камсыз кылуу аркылуу кыргыз элинин генофондунун чыңдалышына, дени сак мамлекеттин калыптанышына салымын кошот.